Орусияда банктык картасы блоктолуп, реестрге кирип калган мигранттар эмне кылыш керек? Легалдашу жолдорун азыр ушул видеодо айтып берем. Видеону аягына чейин көрүп, сактап алыңыз жана бөлүшүңүз. Бизге TikTok'та Орусиядагы мекендештерден Ички иштер министрлигинин өзгөчө көзөмөл реестрине кирип калыптырмын, кантип чыгам же болбосо документтерим туура болсо деле реестрде экенмин, эмне кылам деген суроолор көп келип жатат. Азыр Кыргызстандын Россиядагы миграция өкүлчүлүгүнүн бизге берген жообу боюнча бардыгын тизмектеп айтып берем. Алгач Орусиянын МВД РФ сайтындагы реестрден өзүңүздүн статусуңузду текшерип алыңыз. Тизмеде бар болсоңуз, банктык картаңыздагы блоктолуп калган болсо, документтериңизди тууралап баштайсыз. Эгер мед карточкаңызды мөөнөтү өтүп кеткен болсо, Сахаровага барып, медициналык кароолордон кайрадан өтүп чыгасыз. Сөзсүз түрдө эмгек келишимин же жарандык укуктук келишим түзөсүз. Эмгек келишим жумуш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлүп, сөзсүз түрдө базада болушу керек. Үчүнчүдөн, жашаган жериңизге сөзсүз түрдө регистрацияга турасыз. Андан тышкары бардык налог же болбосо штрафтарыңызды жабасыз. Бул милдеттүү төлөмдөр боюнча Орусиянын сот приставтар кызматынын дал ушул экрандагы сайтынан текшерсеңиз болот. Мунун бардыгын тууралагандан кийин өзүңүз жашаган аймактагы миграция маселелери боюнча бөлүмгө кайрыласыз дагы легалдашуу боюнча арыз жазасыз. Алар сиздин документтериңиздин көчүрмөсүн алып калышат дагы, текшеришет. Бардыгы туура болсо Ички иштер министрлигине жөнөтүшөт, алар карап туруп сизди реестрден чыгарат. Легалдашкандан кийин банкка барасыз дагы картаңызды блоктон чыгартасыз. Эскерте кетейин, эгер легалдашпасаңыз банктык картаңызды блоктон чыгара албайсыз. Эгер легалдуу эле болуп, бирок реестрден өзүңүздү тапкан болсоңуз, МВД РФ сайтына кирип, ошол жактан онлайн арыз таштасаңыз болот. Орусияда мигранттар өзгөчө көзөмөл реестрине киргизиле баштаган. Милицияга мигранттарды текшерүүгө, соттун чечими жок депортация кылууга укук берилген. Бирок билип алыңыз, милиция реестрге кирген мигранттарды 30-апрелге чейин чыгара албайт. Анткени 30-апрелге чейин Орусиянын аймагында жарым легалдуу жүргөн чет элдиктерге, анын ичинде 72 000 кыргызстандыкка амнистия берилген. Бул аралыкта сиз документтериңизди тууралап, же болбосо өлкөдөн чыгып кетишиңиз керек. Мурун кийин кара тизмеге түшкөндөргө бул амнистия эрежелери иштебейт. Эскерте кетейин, өзгөчө көзөмөл реестрине кирген мигранттарга бир катар чектөөлөр кирген. Көзөмөлдөгү мигранттар милициянын уруксаты жок жашаган аймагынан чыга алышпайт, никеге тура албайт, банктык операцияларды жүргүзө албайт жана айына 30 000 рубльдан ашык акча чече албайт. Жеке ишкер катары каттала албайт, кыймылсыз мүлк сатып же сатып ала албайт, айдоочулук көлүк ала албайт, экзамен тапшыра албайт, унаа сатып же айдай албайт. Андан тышкары балдарын бала бакчага же мектепке бере албайт. Андыктан мындай катаал чектөөлөрдөн чыгуу үчүн сөзсүз түрдө абалыңызды мыйзамдаштырыңыз. Эгер бул видео пайдалуу болгон болсо, Орусияда жүргөн туугандарыңыз менен, тааныш досторуңуз менен бөлүшүңүз. Бизге катталыңыз.